Саламатсыздарбы окуучулар? Бүгүнкү сабакта кайрадан эле жалпы республикалык тестирлөөдө кездешүүчү айрым эсептерди чыгаруунун ыкмаларын карайбыз. Бүгүнкү темабыз сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруу. Биз билебиз, мектеп программасында сызыктуу теңдемелер системасын математикалык жол менен ар түрдүү ыкмаларды колдонуп чыгарабыз. Бизге кеңири белгилүү болгон жолдор, силерге тааныш болгон жолдор бул ордуна коюу жолу, жана экинчиси бул кошуу жолу. Так, карагыла, ордуна коюу жолу жана кошуу жолу. Биз азыр мен сиздерге могул мисал теңдемелер системасын алдым. Ушуну биринчи ордуна коюу жолу менен чыгарып көрөйүн, андан кийин кошуу жолу менен чыгарайын. Сиздерге кайсыл жол ыңгайлуу болсо, ошол жол менен чыгарсаңар болот. Биринчи системабыз жазабыз. А кошулган Б барабар 13, 7А минус Б барабар 3. Ордуна коюу жолун тандаш үчүн кайсыны тандасак болот? Бизде система көрүп турасыңар, эки белгисизден турат жана эки теңдемеден турат. Биринчи теңдемеден кандайдыр бир Аны Б аркылуу туюнтуп алышыбыз керек, же болбосо Бны А аркылуу туюнтуп алышыбыз керек. Карайлы, эгерде мен Аны Б аркылуу туюнта турган болсом, мен 7ге көбөйтүш керек болуп кала турганын көрүп атам. Демек, бул мага кыйынчылык жаратат. Ошон үчүн ыңгайлуу болсун үчүн мен Бны А аркылуу туюнтайын, анткени аны эч бир санга көбөйтпөй эле ордуна коюп коет экен. Келгиле, анда Бны А аркылуу туюнтам, 13-түн өзүн жазам. А барабардыктын сол жагынан оң жагына өткөндө минус А болуп өтөт. Экинчи теңдемени эч өзгөртпөстөн өзүн жазам. Демек, мен азыр могул белгилеген Бны экинчи теңдемедеги Бнын ордуна коем. Дароо астына жаза берейин. Демек, теңдемебиз түшүнүктүү болсун, дагы бир жолу жазып алалы. 3. 7ага өзүнөн жазабыз. Б мен кашан алам? Анткен себеби, эгерде бул жерде плюс белгиси тура турган болсо, мен каша койбойт элем. Азыр минус белгиси кашанын ичиндеги сандардын маанисин өзгөртпөй ийгендигине байланыштуу мен кашан алам да, кашанын ичине Бнын ордуна 13 минус А дегенди жазам. Барабар бизде 3-кө. Кадимки бул бир өзгөрмөлүү сызыктуу теңдеме болуп калды. Кадимкидей эле чыгарабыз. 7Аны жазабыз. Эгерде кашанын ичинин астын алдында минус белгиси турса, кашанын ичи карама белгиге, каршы белги өзгөрөт. Плюс 13 болсун, минус 13 болду, минус 16 болду, демек плюс А. Барабар 3. Бир өзгөрмөлүү болгон окшош кошулуучуларды топтойм. Анын алдында 1 деген коэффициент бар. 1-ди Ага көбөйтсөк А болуп кеткенден 1 жазылбайт. Демек 7 Ага Аны кош деп атат. 8А барабар 3-түн өзүн жазамда, могул турган 13-тү барабардыктын сол жагынан оң жагына өзгөртөм, белгиси өзгөрүп барат. Бул кошулган 13. 8Анын өзүн жазам. 3-кө 13-тү кошсок 16 болот. Демек, Аны табыш үчүн белгилүүнү белгисизге бөлөбүз. Белгилүүбүз 16, белгилүүбүз 8 болуп турат. А барабар 2. Көрдүңүздөр, Абыз 2 чыкты. Эми Бны табыш үчүн биринчи теңдемеге коюп коем. Теңдеменин өзүн жазып алалы. А, демек Б барабар 13 минус А. Абыз бизде 2ге барабар. Демек, Быбыз 11ге барабар. Эми мен жообун жазышым керек. Жообун жазганда теңдемелер системасында алфавит боюнча жазылат. А, Б болуп тургандыктан биринчи Анын мааниси жазылат, үтүрлүү чек менен ажырап Б менен жазылат. Демек, теңдемеге коюп текшерип көрөлү. Бир теңдемени канагаттандырса ушул жооп, анда ал экинчи теңдемени дагы канагаттандырат. 2ге 11-ди кошсок 13 болот. Демек, анда биз эсебибизди туура чыгардык. Биз азыр ордуна коюу жолу менен чыгардык. Келгиле, эми ушул эле эсепти кошуу жолу менен чыгарып көрөлү. Системабыздын өзүн жазабыз. А кошулган 13, 7А минус Б барабар 3. Кошуу жолун колдонуш үчүн кадимкидей эле барабардыктын оң жагына кошобуз, сол жагын сол жагына кошобуз. Демек, мындай кылып жазып алалы. Кошулган 7А минус Б барабар 13 барабар 3. Астын сызалыда ушул эки теңдемени кошолу. 7Ага Аны кошобуз. 8А болот.
плюс б-га минус б-ны кошкондо окшош, бирок белгилери карама каршы болсо, бул плюс б менен минус б жоюшуп кетет. Барабар 13-кө 3-тү кошобуз, 16. Демек, аны табыш үчүн 16-га бөлөбүз, 8-ге белгилүүнү белгисине беребиз. Абыз 2 чыкты. Эми ушул 2-ни апарып биринчи теңдемеге коюп коебуз. Анда биринчи теңдемебизди жазып коеюн. А, Б барабар 13 болчу. Так, суроо. Абыз 2 болсо, Б'быз барабар 13. 2-ге канчаны кошсок 13 чыгат. Көрүнүп турат, Б'быз 11-ди кошсок, анда Б'быз 11. Демек, жообун жазып коебуз. Алфавит боюнча жазылат, A'нын мааниси, андан кийин Б'нын мааниси. Өзүңөргө ыңгайлуусун тандасаңар болот. Бирок карап көргүлө. Бул дагы жок дегенде мен могул эсепти чыгарыш үчүн азыр 2 мүнөттөн ашык убакыт кетти. Демек, бизге бул мындай айтканда маанилүү эмес. Бул эсепти чыгарсак 2 мүнөттөн ашыгыраак убакыт кетиши мүмкүн. Демек, биз мындай системалар берилгенде жалпы республикалык тестирлөөдө силердин чыгарган эсебиңерди карабайт, бизге туура жообун гана эсептейт. Демек, бизге ушунун баарын чыгарып кереги жок экен. Келгиле, мындан да оңой жолун карап көрөлү, жооптору аркылуу тандап көрөлү. Так, 2-ге 11-ди кошсок 13-тү берет. Мүмкүн бул вариант болушу мүмкүн. 4-кө 9-ду кошсок 13-тү берет. Мүмкүн бул вариант болушу мүмкүн. 10-го 3-тү кошсок 13. Бул вариант болушу мүмкүн. Эми карагыла. Минус 2 плюс 11. Экөөнү кошкондо 13-тү бериш керек экен, бизге 9-ду берет. Демек, бул вариант жарабайт. Минус 2 15. Бул көрүп турасыңар, экөө жарабайт. Демек, 5 варианттын ичинен 3 вариантты тандаган жеңил. Үчөөнүн кайсынысын тандасак болот. Демек, үчөө тең биринчи теңдеме үчүн канагаттандырат экен. Демек, экинчи теңдеме үчүн канагаттандырабы, ошону текшерип коебуз. Ал үчүн биринчи тургандын баардыгы дайыма А, ал эми жообундагы экинчи тургандар бул Б'нын мааниси деп түшүнөбүз. Демек, 7-ни 2-ге көбөйтөбүз. Көрүнүп турат 14. 14-төн 11-ди алабыз 3. Демек, бул вариант канагаттандырат экен. Калган Б менен В-ны карабай деле койсок болот. Анткени 5 варианттын ичинде бир гана туура вариант болот. Мен ойлойм, демек, жообу менен иштеген бизге ыңгайлуу. Бирок бул кайсыл учурда? Эгерде теңдемебиз сызыктуу болгон учурда. Бул мисалды карадык. Эми ушуга окшош дагы бир мисал карап көрөлү. Экинчи мисалыбыз мындай болсун. X барабар 1 минус Y. Y барабар 5X минус 2. Жоопторун жазайын. A'быз 0,5 жана 0,5 болсун. B'быз минус 0,5 жана 2 болсун. В вариантыбыз 6 жана 0,5 болсун. Г вариантыбыз 0 жана минус 5 болсун. Д вариантыбыз минус 1 жана 0,5 болсун. Демек, азыр айттык, бизге системаны ордуна коюу жолу менен болобу, кошуу жолу менен болобу, математикалык жол менен чыгарсак сөзсүз түрдө чыгат. Бирок бизге анын чыгарылышы кандай жол менен чыгат кереги жок, бизге болгону туура жоопту табуу маанилүү. Жалпы республикалык тестирлөөдө эң биринчи логика керек. Демек, мен азыр эле сиздерге айттым, эгерде теңдемебиз сызыктуу түрдө боло турган болсо, жооптору аркылуу системаны чыгарган ыңгайлуу. Бизде силердин кичине башыңарды айлантыш үчүн, же болбосо теңдеме оорураак көрүнүшү үчүн булардын орундарын алмашып жазып койгон. Демек, муну мен туура системага алып келип тууралап жазып алайын. X-тын өзүн жазайын. Минус Y барабардыктын сол жагында турат. Оң жагына өткөндө плюс Y болот, барабар 1. Алымынан экинчи теңдемени жазайын. 5X плюс болчу, сол жактан оң жакка өтсө минус 2. Демек, сиздерге уже көрүнүп калды. X-ка Y-ті кошсо 1 болуш керек экен. Так, жообунан тандайбыз. 0,15-ке 0,15-ті койсок 1 болот атат. Демек, болушу мүмкүн. Так, дагы мындан да мындай капа болуп калбаш үчүн экинчисинде тандайлы. 0,15-ке 2-ни кошсок 1-ди бербейт, бул 1,5-ды берет. 1,15. Демек, бул вариант кетет. Бул өзү эле кетип атат, бул дагы өзү эле кетип атат, бул дагы өзү эле кетип атат. Демек, биз азыр чыгарбастан гана системанын чыгарылышын таап алдык. Андан кийинки теңдемеге көңүл буралы. Мындай болсун.
Эгерде 3 белгисиздүү сызыктуу теңдеме болуп калса кандай болушу мүмкүн? X кошулган Y барабар 1-ди берсин, Y кошулган Z барабар 2-ни берсин, Z кошулган X барабар 3-тү берсин. Системабыз ушул түрдө болсун, мен жоопторун жазайын. A'быз -1, 2, 0. B'быз -2, 3, 4. V'быз 1, 0, 2. G'bız 0, 5, 1,5. D variantımız 0,5, 0,5, 1,5. Demek бул тандоо жолу менен чыгарабыз. 3 белгисиздүү теңдемени чыгарган, 2 белгисиздүү теңдемеге караганда бир кыйра оорураак, бирок бул жерде эң оңой жолу жооптору аркылуу чыгарсак болот. Мен бул жерде өчүрүп салайын. Кайрылалы. Көрүп турасыңар, X-ка Y-ті кошсок 1-ди бериш керек экен. Демек, биринчи турган катарлагы бул X-ті түшүндүрөт, экинчи Y-тин маанилерин түшүндүрөт, үчүнчү болсо Z-тин маанилерин түшүндүрөт. Демек, тандоо жолу менен азыркындай эле чыгарабыз. X-ка Y-ті кошсок 1-ди бериш керек экен. -1-ге 2-ни кошсок, -1 кошу 2, белгилери ар башка болгондо чоңунан кичинесин алып, чоңунун белгисин карайт экенбиз. Демек, бул X үчүн жарап атат. Экинчи системанын экинчи теңдемеси үчүн жарайбы? Ошол үчүн текшеребиз. Y-га Z-ти кошсок 2-ни бериш керек экен. 2-ге 0-ду кошсок, 2-ни берет. Бул үчүн да жарап атат. Z-ге X-ти кошсок 3-тү береби? Ушул үчүн текшерип коюшубуз керек. Z-ибиз 0, кошулган X-ыбыз -1. Демек, бул жерибиз -1. Бизге чыгыш керек болчу 3. Демек, бул жол жарабайт. B-га өтөбүз. -2-ге кошобуз 3-тү. Экинчи жол -2 кошулган 3 бул берет 1-ди. Биринчи теңдеме үчүн жарап атат. Экинчи теңдеме үчүн жарайбы текшеребиз. Y-га Z-ти кошсок 2-ни бериш керек экен. Y-ыбыз 3 көрүнүп турат, Z-ибиз 4. Демек, Z-ти чыгып атат, бул барабар эмес 2-ге. Бул вариантта жарабайт экен. Үчүнчү вариантты карайбыз. 1-ге кошобуз 0-ду. Бул берет 1-ди. Биринчи теңдеме үчүн жарап атат. Экинчи теңдемедеги Y-ыбыз 0-го барабар, ал эми Z-ибиз 2-ге барабар. Барабар 2. Бул үчүн да жарап атат. Демек, системанын үчүнчү теңдемеси үчүн жарайбы текшеребиз. Z-ге X-ти кошобуз. Так, бизде X-ыбыз 1-ге барабар, ал эми Z-ибиз 2-ге барабар. Барабар 3. Демек, 3-ө 3-тен канагаттандырды, бизде вариант В болот экен. 5 варианттын ичинен бир гана туура жооп болгондуктан калган экөөнү текшерүүнүн кажети жок. Эгерде жок, кээ бир окуучулар бар, бизде бир гана математиканы эмес, тереңдетилип окутулуш үчүн математика бөлүмүн кошумча тандашат. Эгерде ушул системаны математикалык жол менен болсо кантип чыгарат элек деген суроо болушу мүмкүн. Келгиле ушунун кеңири чыгарылышын карап коелу. Бизге 3 белгисиздүү 3 теңдемеден турган системаны чыгарыш үчүн эң оңой жолу барабардыктын оң жагына, сол жагына кошуп ийген жетиштүү болот. Демек, баарын кошуп чыгабыз. Биринчи теңдемебиз X плюс Y кошулган, мен үстүнө белги коюп коеюн, бул биринчи теңдеме. Экинчи теңдемебиз Y плюс Z, бул экинчи теңдеме. Кошулган Z плюс X, бул үчүнчү теңдеме. Барабардыктын оң жактарында кошобуз. 1 кошулган 2 кошулган 3. Демек, эмне кылсак болот? Көрүп турабыз, окшош кошулуучулар бар. X менен X-ти кошобуз. Коэффициенттери 1 болгондуктан X-ка X-ти кошсок бизге берет 2X-ти. Y менен Y-ти кошолук, кошулган 2Y, кошулган 2Z экени түшүндүрүп турат. 2-ни 3-кө кошсок 5 берет бизге 6. 2, 6. Бардыгы жупсан, демек мунун бардыгын 2-ге бөлүп жиберебиз. 2-ге бөлүп жибере турган болсок, бизде X кошулган Y плюс Z барабар 3 калды. Эми эмне кылышыбыз керек? Келгиле. Биз билбейбиз кайсыны коюшту, бизде жообу жок деп элестетели. Эми биз оңой болсун үчүн мону биринчини звездочка деп коелу. Так, келгиле, наоборотунан тескерисинен муну биринчи теңдеме деп алалы, адашып кетпеш үчүн. Муну экинчи теңдеме деп алайын, муну үчүнчү теңдеме деп алайын. Ал эми муну звездочка деп коеюн. Демек, мен мунун ар бирин табыш үчүн звездочкадан кемитип салышым керек биринчи теңдемени. Так, звездочканы толугу менен өзүн жазам. X плюс Y плюс Z.
Так, андан кемиткенден биринчи теңдемени x плюс y, демек x астындагы белги менен минус y барабар звездочкабыз 3 болчу, биринчи теңдемебиз 1 болчу, минус 1. Көрүп турасыздар, x менен x жоюшат, y менен y жоюшат, z барабар 2. Z-ибиз чыкты. Жана биз айтканбыз, z 2-ге барабар деп. Мына биз көрсөткөн 2 чыкты. Эми биз табышыбыз керек калган x жана y-ди. Жанакындай эле звездочка тапкан звездочкадан кемитебиз экинчи теңдемени. Так, звездочкабызды толугу менен жазып алабыз. Жылдызчабызды x кошулган y кошулган z барабар жылдызчабызда 3 болчу, кемитебиз. Кемитип аткандан кийин экинчи теңдеме. Ай, кечиресиздер, могу жерге кемитүүнү жазышым керек болчу, дароо. Так, минус экинчи теңдемебиз y, алдындагы минус менен z-тин белгиси алмашат, барабар 3 минус экинчи теңдемебиз 2-ге барабар экен. Көрүп турасыздар, бул жерде y менен y, z менен z жоюшат да жалгыз x калып атат. Демек x барабар 3-төн 2-ни алсак 1. Мына экинчи бирибиз чыкты, бул бирибиз туура болду. Эми бизде калды y. Y-ди табыш үчүн жанакындай эле жылдызчадан 3-чү теңдемени кемитип коебуз. Кемитебиз 3-чү теңдеме. Так, жылдызчабыз бизде x кошулган y кошулган z, кемитилген 3-чү теңдемебиз минус z, анан плюс x болмок, демек астындагы менен минус x болот. Барабар 3-чү жылдызчабыз 3 болчу, кемитебиз 3-тү. Демек, көрүп турасыздар, z менен z жоюшат, x менен x жоюшат, y 3-төн 3-тү алсак 0. Биз изделген 3-чү нолубуз да табылды. Демек, эгерде математикага кошумча тапшырам дей турган болсоңор, же болбосо жоонан тандабай өзүм чыгаргым келип атат дей турган болсоңор, ушул жолду тандасаңар болот. Анда кийинки системага өтөлү. Кийинки системабыз мындай түрдө берилсин. Та 3a кошулган s бөлүнгөн 5 барабар минус b бөлүнгөн 5 барабар 2 бөлүнгөн 5. a барабар b минус 2, s кошулган b барабар 3. 3 өзгөрмөдөн 3 теңдемеден түзүлгөн система. Жооптору: a'сы 1, 3, 10. b'сы 3, 7, 2. v'сы 1, 10, minus 2. g'сы 3, 5, minus 2. d'сы 0,5, 2,5 жана минус 5. Мурунку мисалдарга караганда, мындай караганда биздин эсебибиз татаал көрүнүп жатат. Демек, биз ушул эсепте кайсыл жерин силерге оорураак көрсөтүп койгон. Карап көрсөк, биринчи теңдеме бөлчөктөрдөн турат. Бирок, биринчи теңдемедеги бөлчөктөрдүн бардыгындагы бөлүмүндөгү сандар окшош экен. Демек, биз болгону могул бөлчөктөрдү алып салабыз. Демек, анда биздин эсебибиз жеңил болуп калды. 3a кошулган s минус b барабар 2. a барабар b минус 2. s кошулган b барабар 3. Теңдемелер системабыз бизге бир кыйла жеңил болуп калды. Эми бизге бирин экинчиси аркылуу туюнтуп, же болбосо экинчисин үчүнчүсү аркылуу туюнтуп чыгарганга караганда биз айттык, эгерде ушундай эсептер берилсе, биз болгону жооптору менен иштегенге көнүшүбүз керек. Биринчи турган сандар бул a'нын маанилери, экинчи турган сандар бул b'нын маанилери, үчүнчү турган сандар s'нын маанилери. Так, келгиле карайлы. Ага, эгерде анын ордуна 1ди кое турган болсок, экинчи теңдемеден карайлы, анткени бул теңдеме кичине кыйла жеңилирээк экен. Анын ордуна 1ди коелу, барабар болуш керек экен. Б'быз бизде 3кө барабар, 3төн 2-ни алганга. Чын эле 1 барабар 3төн 2-ни алсак 1ге. Могул биринчи жооптогу 1 менен 3 бул теңдемелер системасындагы экинчи теңдеме үчүн жарап атат. Демек, биз 3-чү теңдеме үчүн жарайбы текшерип коелу. S'быз бизде көрүп турасыңар 10го барабар. Кошулган b'быз бизде 3 болуп атат. Бизге бериш керек экен 3тү, а биздики 13 чыгып калып атат. Демек, могул вариант жарабайт. Экинчи вариантка өтөлү. Мен бул жерди өчүрүп салайын. Экинчи вариантыбыз бизде a'быз 3 экен, b'быз
7 eкен, ал эми сыбыз болсо 2 экен. Так, коебуз. Абыз 3 барабар б'нын ордуна коюп атабыз 7 минус 2. Так, 7ден 2-ни алсак 4, демек 3 барабар эмес 4кө. Бул вариант дароо жарабайт. Үчүнчү вариантка өтөбүз. В вариантка 1 барабар 10дон б'быз 10го барабар 10 минус 2 көрүп турасыздар, 1 барабар эмес 8ге. Демек көрсө үчүнчү вариантыбызда жарабайт экен. Бизде калды 3 минус 5. Так, бизден ушул вариантты карап көрөлү. 3-түн өзүн жазалы барабар б'нын өзүн жазалы 5ке барабар минус 2. Көрүп турасыңар, 5-тен 3-тү алсак 2. Демек бул жарап атат. Эми с үчүн жарайбы, ошону карап коелу. Демек бизде сыбыз минус 2ге барабар, кошулган б'быз 5ке барабар 3 чыгабы? Чыгат. Демек 300 барабар 3кө. Көрсө бизде вариант гсы болот экен, дны текшерүүнүн кажети жок. Көрдүңүздөр, бизде оңой чыгаруунун жолдору эсепти бир кыйла жеңилдетүүгө жардам берет. Эми өз алдынча бир тест берели. Могул жерди өчүрүп салайын. Эки А кошулган Б барабар 36. А минус Б барабар 6. Жоопторун жазып коеюн. A'быз 7, 1, B'быз 1, 7, V'быз 14, 8, G'быз 8, 14, жана D'быз 10 жана 4. Көрүп турасыңар, Адан Б'ны алганда биринчи теңдемеге койгон оорураак болуп калат. Демек биз азыр экинчи теңдемеге коюп чыгарышыбыз керек. Экинчи теңдемеге коюш үчүн бул биринчи турган жооптогу саныбыз A'нын маанисин түшүндүрөт, ал эми экинчи турган жооптогу Б'нын маанисин түшүндүрөт. Келгиле, кайсыл варианттарды алып салсак бизге жеңилирээк болот, ошолор менен иштейли. 7ден 1ди алсак 6-ны берет. Демек бул болушу мүмкүн экен. 1ден 7-ни алсак минус 6-ны берет, а бизге плюс 6 керек. Демек бул вариант жарабайт. 14ден 8-ди алсак 4, 8, 6 жарашы мүмкүн экен. 8ден 14-ті алсақ көріп тұрасыңар жарабайт, терс сан чыгып калат. 10-дан 4-ті алсақ жарашы мүмкүн экен. Демек, бизге жеңил болсун үчүн 5 варианттын жок дегенде экөөсүн алдык, үчөөнүн бирөөсүн тандаган бир кыйла жеңил. Келгиле эми. Муну менен чыкпайт экен, демек могул биринчи теңдемеге өтөлү. Биринчи теңдемеге өтүш үчүн оңоюраак жолун жана айткам, кошу жолуна коюп ийели. Көбөйтсөк деле болот, бирок кошуп ийели. Давайте, келгиле биринчи көбөйтүп көрөлү, анан кошу жолун карайлы. 7-ни 2-ге көбөйтсөк 14. 14-кө 1-ди кошсок 15 болот. Демек, бул вариант кетет экен. Так, анан биз В варианты да жарашы мүмкүн дегенбиз. 14-ті 2-ге көбөйтөбүз. Так, 28. Ага кошобуз 8-ди. 36. Көрсө бизде вариант В экен. Эгерде мен могул эсепке биринчи теңдемедеги коюп көбөйткөн мага оорураак болуп атат десеңер, эгерде биринчи вариантын тапсаңар, кошуп ийген метод ыңгайлуу болот. 2А кошулган Б, А минус В, бул 36-га барабар, бул 6-га барабар. Демек, кошу методунда карама каршы болуп белгилери ар башка болсо жоюшуп кетет. 2Ага 3Аны кошуп ата, Аны кошсок 3Аны берет, буга кошсок бул 42-ни берет. Демек, Аны табыш үчүн белгилүүнү бөлүп коебуз белги сизге. А барабар 1, 14. Абыз 14 болду. Демек, 14 биринчи тургандардан В вариантында гана кездешип атат. Ошол себептен бизде туура жооп В болот. Көңүл булгандарыңызга рахмат. Дагы көбүрөөк эсеп чыгарсаңыздар, ушундай амалдуу жолдорду таап, логикалык эсептерди карап, кыска бат чыгарганга көнүшүбүз керек. Ошон үчүн ар бир эсепти чыгарганда минутага иштегенге көнөлү. Келерки сабактан жолукканга чейин.